Көпчүлүк адамдар өзүнүн кан тамырларына, кан тамыр системасына кам көрүшпөйт. Адам ооруп сыркы болуп калса, сууктан болуш керек, тигинден, мындан болуш керек деп ойлойт, бирок эч качан кан тамырлардын айынан болуш керек деп эч ким деле ойлонбойт. Адам организминин кээ бир көрсөткүчтөрү адамдын кан тамырлары жакшы абалда эмес экенинен кабар берет. Буларга мисалы аппетиттин жоктугу кирет, тамак ашты жакшы иче албаганыбыз, дайыма алыбыз жок, чарчап кала беребиз, уйкусуздук, баш ооруу, баш айлануу, ошондой эле кулактагы шум, жүрөктүн согуусу жогору болгону жана дайыма эле алаканыбыз, таманыбыз муздак абалда болгону кабар берет. Ассаламу алейкум, кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден соолук каналы. Достор, биздин Instagram баракчабызга катталып коюңуздар, пайдалуу посттор чыгып турат. Улантабыз, ошондой эле кан тамырларыбыз начар абалда болсо, акылдан артта калууга алып келет. Орусча айтканда слабоумие же болбосо умственно отсталый деп коет. Бирок адам мындай нерсеге чалдыкса, кантип акылынан ажыраганын, кантип акылдан артта калганын көпчүлүк учурда туйбайт. Мындай учурда албетте өзүбүздүн интеллектибизди колдонуп, өзүбүзгө баа берип, баалай алабыз. Ошондой эле сиздер көп учурда байкасаңыздар керек, карыган адамдардан акылдан артта калууга байланыштуу ушундай көрүнүштөрдү. Мына бул акылдан артта калуу карып калган адамдарга мээден эмес, көпчүлүк учурда кан тамырлар менен байланыштуу. Кан тамырларга кам көрбөсөк, кан тамырлар начар абалда болсо, кан тамырларыбыз ийилчек эмес, начар абалда болуп калат. Ийилчек дегенибиз орусча айтканда эластичность, чоюлуп кайра өзүнүн калыбына келүү процесстери начар болсо, билинбей биз күтпөгөн ооруларга чалдыктырышы мүмкүн. Жакшы түшүнүш үчүн мисал келтиребиз. Адам организмин бир чоң өлкө, мамлекет деп элестетиңиз. Органдарыбыз шаарлар деп элестетиңиз. Ошол шаарларды байланыштырган жолдор биздин кан тамырлар. Эгер жол начар болсо, албетте шаарлар дагы начар болот. Эгерде шаарларда жол жок, начар болсо, албетте мамлекет дагы начар абалда болот. Анда эмесе улантабыз. Кан тамырларыбызды жабыркагандан кантип сактайбыз, эмне кылыш керек? Бул видеодо биз кан тамырларыбызды ийилчек, жакшы абалда болуш үчүн кандай азыктарды колдонуш керек, кандай азыктар биздин кан тамырларыбызга жакшы таасир берет жана албетте кеңештерди чогулттук. Келечекте кан тамырларыңыз жакшы абалда болсун десеңиз, видеону аягына чейин көрүп коюңуз, абдан кызыктуу болот. Каналга катталып койгула деп айтпай эле коелу, эмне кылышты өзүңүз деле билесиз. Биринчи бул кремний. Кремний деген сөздү балким мурун укпагансыз, бирок бул магний, кальций дегенге окшогон эле зат. Бирок химиялык түзүлүшү башкача. Албетте кремнийди аптекадан кошулмалар түрүндө, капсула түрүндө, таблетка түрүндө тапса болот, бирок натуралдуу бул тамак аштардан алса болот. Кремнийди тамак аштардан, эттен алсак болот. Дандуу өсүмдүктөр, мисалы арпа, гречка, сулуу, овсянка, рис, кукуруза. Кукуруза деп орусча айттык, себеби конок, жүгөрү, мака деп ар кандай айтылып келет. Ошондой эле түшүмү жер алдынан жетилген жемиштер, булар картошка, кызылча, сабиз сыяктуулар жана данектүү жемиштер, булар шабдалы, өрүк, слива дегендер. Ошондой эле кремнийге бай булар жаңгактар жана кычкыл сүт азыктары, булар быштак, сүзмө, айран сыяктуулар. Кийинки маанилүү элемент бул рутин. Балким муну дагы сиз биринчи жолу угуп жаткансыз. Эгерде биринчи жолу угуп жатсаңыз, 1 деген белгини комментарийге калтырып коюңуз. Рутинди көпчүлүк учурда П витамини деп атап коюшат, бирок П витамини бир эле витаминдин түрү эмес, П витамини деген витаминдердин группасы болуп саналат. Бул группа негизи биофлавоноидтер деп аталат. Алар биздин кан тамыр капиллярларынын ийилчек, чоюлчактыгын камсыз кылат жана кан тамырлардын катмарларын бекемдейт. Ошол биз айтып жаткан П витаминдин курамына рутин жана кверцетин деген заттар кирет. Албетте башка дагы заттар кирет, бирок бул кошулмалар кан тамырларыбыз үчүн маанилүүрөөк. Биофлавоноидтер кан тамырларыбыздын ийилчектигин камсыздайт, структурасын жана функциясын жөнгө салат. Ошондой эле пайдалуу заттар кан тамырларга тез кирүүсүн камсыздайт, артериялык басымды нормалдаштырууга чоң жардамын тийгизет жана кан тамырдын кеңейүүсүнө да таасири чоң. Кан тамырдагы кан чыгып кетип, этке тарап кетүүсүнөн дагы сактап турат.
Эгерде П витамини жетишпесе, кан тамырлардан капиллярлар аркылуу кан чыгып кетип, этке тарап кетет. Көбүнчө физикалык активдүүлүккө дуушар болгон булчуңдар кездешет. Мындай кан чыгып кетип, этке тарап кетүүсү жүрөк кан тамыр системаларына терс таасирин тийгизет. П витамини эми бул эл оозунда деле көп деле колдонулбайт, көп деле айтылбайт, бирок кан тамырларыбызга кам көргүбүз келсе, албетте бул жөнүндө билүүбүз зарыл. Макул, эми кайсы азык-түлүктөрдө рутин бар десеңиз, рутин көбүнчө кызыл түстүү жемиштерде көп болот. Цитрус жемиштеринде, цитрус дегенге лайм, грейпфрут, мандарин, лимон жана башка ушул сыяктуулар кирет. Гречкада көп, ошондой эле рутин көк чайда кездешет. Андан сырткары биофлавоноидтердин курамындагы калган заттар четинде жана ит мурунда көп кездешет. Ошон үчүн ит мурундун кайнатмалары, ширелери кан тамырга пайдалуу. Ошондой эле малина, алча, кулпунай, жүзүмдө көп кездешет. Кийинки С витамини. Ооба, С витамини кан тамырларыбыз бекем, ийилчек абалда болуш үчүн С витаминин дагы колдонушубуз керек, бирок чеги менен. С витамини мурунку көрсөтүүлөрүбүздө айткандай эле цитрус жемиштеринде, карагатта, бөрү карагатта, ит мурунда, ошондой эле эгерде кивинин 4/1 жесек, биз 1 суткалык С витаминин камсыздай алабыз. Эми жакшылап угуп алыңыздар, эгерде биз рутинди жана С витаминин чогуу аралаштырып колдонсок, биздин кан тамырларга өзүнчө колдонгонго караганда кыйла жакшы болот. Бул андан дагы жакшы кан тамырларыбызды бекемдейт. Кийинки омега-3 майлуу кислоталар. Омега-3 жөнүндө биздин мурунку видеолорду уккансыздар жана кан тамырларга, териге жана мээге пайдалуу экенин айтып келебиз. Эгерде тагыраак айтсак, мээнин негизги курулуш материалы болуп, ушул омега-3 болуп саналат. Албетте негизги бөлүгү суудан турарын билебиз, бирок кургак заттарын алып карасак, кургак заттардын көпчүлүк бөлүгү омега-3төн куралган. Ошондой эле омега-3 иммунитетти дагы жогорулатат, бирок биз бул видеодо кан тамырлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Демек, омега-3тү кошулмалар аркылуу алсак болот, мисалы капсулалар түрүндө. Эң эле ыңгайлуусу ушул болуш керек, бирок башка булактар дагы бар. Бул лёндун майлары жана жаңгактын майларында көп. Ошондой эле жеке эле май түрүндө эмес, жаңгактын өзүн жесеңиздер болот, жана дагы балыкта омега-3 майлуу кислоталары көп. Эми жашоо образы. Азыр сиздерге адамдын кан тамырлары жакшы иштеш үчүн кантип жашаш керек экендигин Ден соолук каналы сиздерге түшүндүрүп беребиз. Башкача айтканда, кантип жашашты үйрөтөбүз. Тамаша, адам кантип жашайт, ал өзү билет жана жашоосун өзү башкарат. Биз жашаганга үйрөткүдөй эч ким эмеспиз. Биз жөн гана кеңеш беребиз, бирок эске алып коюңуздар, тастыкталган гана кеңештерди беребиз. Жашоо образы. Албетте кан тамырлар жакшы иштеш үчүн эгерде сизде кошумча салмак болсо, кошумча десек кичине туура эмес бугулуп калат экен, ашыкча десек туура болот. Эгерде ашыкча салмак болсо, андан арылганга аракет кылыш керек. Бул илимий жактан тастыкталган. Ашыкча салмагы бар адамдар көбүнчө кан тамыр ооруларына кабылаары. Ошондой эле начар сапаттардан арылыш керек. Начар сапат дегенибиз алкоголдук ичимдиктер жана чегүү. Кан тамыр ооруларына чалдыктырган сапаттардын чемпиону бул тамеки чегүү болуп саналат. Тамеки чегүү бул кан тамырларды талкалоого кепилдик десек жаңылышпайбыз. Кийинки физикалык активдүүлүк. Көп учурда таза абага чыгып туруңуз, анткени кандагы кычкылтек жакшы алмашып турат жана жүрөк кан тамырлар системасына нагрузканы азайтат. Ал эми көп кыймылдап турсак, мейли чуркообу, сейилдөбү, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасообу, бул бизге оксид азот деген затты берет. Бул зат артерия басымын ылдыйлатат. Ошондой эле пайдалуу ыкмалар бул муздак сууга түшүп туруу болуп саналат. Кан тамырларга гана эмес, иммунитетти бекемдөөгө дагы салымы абдан чоң. Кийинки стрессти азайтуу. Анткени бул көп жолу тастыкталган. Эгерде кечке эле стресс боло берсе, жини келе берсе, кечке бир нерсе жөнүндө катуу ойлоно берсе, басым жогорулайт. Кортизол жана адреналин деген стресстин гормондору канга көп өлчөмдө кошулат жана кан тамырларда микро сезгенүүлөр пайда болот. Бул кан тамырларга оорудан башка, жабыркаштан башка эч нерсени алып келбейт. Кан тамырларга гана эмес, стресс негизи эле адам организмине зыян. Эми жыйынтык. Эгерде жогоруда айткандарды жыйынтыктай келсек, бул жакшы сапаттар, ашыкча салмактардан арылуу жана кан тамырларыбызга пайда алып келген 4 нерсе. Бул
кремний, биофлавоноиддер, бул жогоруда айтылган рутин менен С витамини жана омега 3 майлуу кислоталары. Эгерде булардан жетишсиздик жок болсо, биздин кан тамырлар ийилчек, чоюлчак жана бекем болот. Достор, эми комментарийге жазып коюңуздар, сизге бул видео түшүнүктүү эле болду жана керектүү маалымат алдыңарбы? Сиздин пикир биз үчүн өтө маанилүү. Видеолорубузду аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздерге биздин калган видеолорубузду көрүп коюуну сунуштайбыз, кепилдик беребиз. Сиз ал жактан дагы өзүңүзгө керектүү маалыматтарды аласыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.